Андан кийинки маселе Алмаз Акынжанович, мына бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандар ушул жанакы шылуундарга акчасын алдырып коюп, баягы барган жактарынан тиешелүү министрликтерден мындай оң жооп ала албай бизге чейин кайрылуу болуп жатат да. Ошондой кайрылуулардын бири мага бир жаран кайрылган Кара Суу базарында ошол Кытай жаранына Вузанчан дегенге бир ийри суммадагы баягы товарны убактылуу коюп турасың деп ошол боюнча баягы жок кылып жибериптир да, бербей жатат экен. Ал ошол Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылганда аны тергөөчү Шы Мамасали уулу деген кылмыш ишин токтотуп коюптур. Кийин мага кайрылуу түшкөндөн кийин кайрылгандан кийин кайрадан Кара Суу райондук прокуратурасына Ош областтык тергөө бөлүмү жиберип, кайрадан ишти жандандыруу боюнча иш азыр кайра жанданды да. Ошол тергөөчүнүн дагы бир жоопкерчилигин карап койсо, эмне себептен эмне бул биздин ошондой бир жарандарыбыз качанга чейин ушундай оор көрүнүштөрдө туш болуп жүрө берет? Ал эми жөндөн-жөн токтотподу да. Бул жерде балким ошол Кытайдын бир акчасын алып ишти кыскартып баягы койгондур. Ошол боюнча дагы бир көзөмөлгө алып, мага жооп берип койсоңуздар, ошол тергөөчүгө кандай чара көрүлдү?